тилиндеги бардык маалыматтарды akpress.org.kg сайтынан табасыз. Азыр акыркы жаңылыктардын топтому. Жалал Абад облусунда дарыланып жаткан 3 адам кайрадан текшерилгенде коронавирус табылган эмес. Оорукананын 30-марттагы маалыматы боюнча 62, 46 жана 44 жаштагы бейтаптар оорудан айыкты. 30-мартка караган түнү Бишкек, Ош, Жалал Абад шаарлары, Ноокат, Кара Суу жана Сузак райондорунда 148 адам кармалып, 18 автоунаа айып короого токтотулду. Коменданттык сааттын эрежелерин бузуп кармалгандардын ичинен 122 адам Бишкек шаарында. Билим берүү жана Элем министрлиги окуучуларды дистанттык окутууга даярданып жатат. 8 апрелден тарта 4-чейректин программасын аралыктан окутуу башталат. Токмок шаарында жеңил автоунаа электр мамыны сүзүп токтоду. Мамы унаанын үстүнө кулап калган. Адамдар жаракат алган эмес. Коронавируска байланыштуу дагы бир алдамчы кармалды. Бул жолу Кант шаарында жашаган 66 жаштагы аял киши жоопкерчиликке тартыла турган болду. Дүйнөдө коронавирусу жуккан адамдардын саны 700 миңден ашты. Кыргызстанда 30-мартка карата дагы 10 адамдан коронавирус аныкталды. Муну менен Кыргызстандагы бейтаптардын жалпы саны 94 адамга жетти. Бардык маалыматтарды уюлдук телефондон эле окусаңыз болот. Ал үчүн Баракелде мобилдик тиркемесин көчүрүп алыңыз.